2020-жылы бардығызға белгілүү да. Багы коронавирус илдети келип, ушу медицина тармагы кандай экен, биздин ушул тез жардам машиналары жетишпеген бардығызга белгилүү болгондон кийин мына министрлик тарабынан бизден сунуштар берилген. Бул сунуштарды колдоп, мына министр өзү келип бүгүнкү күндө 11 машинаны областка берип атат. Токтуктар. Биринчи пандемиядагы болгон каталарды экинчи пандемияда кетирбестер. Ошолордун ичинде биринчилерден болуп биздин тез жардам машинасы жок болгондуктан жарандарды бир жерден экинчи жерге жеткиргенге чоң мукташтык болуп, волонтерлор бизге жардам берген. Азыркы кезде губернатор менен сүйлөшүп, бул жерде мукташтык больницалар экен. Ал вопросторду биз жакын арада чечип беребиз. Мурда деген биздин машиналарыбыз эскилиги жетип, УАЗ маркасындагы машиналар болсо, тез эле баягы билесиңер, бузулуп эле көп кыйынчылыктар жаралчу. Мына машинанын ичинде керектүү бүт жанагы жабдыктар бар экен, кислород десе кислород, ЭКГ, дефибриллятор дегендердин бардыгы. Мен ойлойм, мындан кийин иштер дагы жакшы ийгиликтер болот деп ойлойм.